Саламатсыңар балдар. Анда бүгүн биз 8 класс боюнча бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлчөктөрдү даражага көтөрүү деген теманы өтөбүз. Анда бүгүнкү биз сабакта эмнелерди үйрөнөбүз? Демек, бөлчөктү бөлчөккө көбөйтүүнү жана бөлчөктөрдү даражага көтөрүүнү жана маселе ошого карата көнүгүү иштени үйрөнөбүз. Анда демек, бөлчөктөрдү кантип көбөйтөбүз? А бөлүнгөн Б көбөйтүлгөн С көбөйтүлгөн Д деген бөлчөк берилсин. Анда бөлчөктөрдү бөлчөккө көбөйтүүдө алымын алымына, бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтүү жетиштүү. Анда биринчи мисал. Биринчи мисалда берилип атат. А куб бөлүнгөн 4v квадратты көбөйтүш керек экен 6v бөлүнгөн А квадратка. Жана жогорудагы эреже боюнча алымын алымына, бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөбүз. Анда А куб көбөйтүлгөн 6v бөлүмүндө 4v квадрат көбөйтүлгөн А квадрат. Эми бул жерде 6 менен 4 канчага кыскарат? 2ге кыскарат. Анда 3 калат алымында, бөлүмүндө 2 калат. Ал эми алымында Адан канча экен? 3 экен, бөлүмүндө 2 экен. Анда кыскартсак Адан алымында 1 калат. Бдан алымында 1, бөлүмүндө v квадрат экен. Анда алар кыскарганда бөлүмүндө v калат. Демек, жообу 3a бөлүнгөн 2v экен. Экинчи эсеп көтөлү. Мындай берилип турат. Экинчи эсеп. Pm плюс 2p бөлүнгөн m деген бөлчөктү көбөйтүш керек экен pm квадрат бөлүмүндө m квадрат минус 4кө көбөйтүш керек экен. Анда жана жогорудагыдай эле алымын алымына, бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөбүз. Бирок биринчи бөлчөктүн алымынан pны кашан жалпы көбөйтүүчү катары кашан сыртына чыгарам. Анда p чыгып кетсе, кашанын ичинде m плюс 2 калат. Экинчи бөлчөктүн алымын өзүн жазам. Бөлүмүнө mди жаздым биринчи бөлчөктөн. Экинчи бөлчөктөн m квадрат минус 4 деген бөлчөктү мен 2 кашага ажыраттым. Кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча m минус 2 жана m плюс 2 туйтмалардын көбөйтүүсү болот. Анда бул жерден алымында да бөлүмүндө да m плюс 2 деген көбөйтүүчү бар экен. Алар кыскарат. Ошондой эле m деген көбөйтүүчүлөр бар. Алар да кыскарат. Ошондо p квадрат, pдан pны pга көбөйсөк p квадрат. M'ден бирөө кыскарып кетти, m калды алымында, бөлүмүндө болсо m минус 2 калды. Эми үчүнчү эсеп көтөрөлү. Үчүнчү эсепте болсо x минус a плюс аны x минус a болгон бөлчөктү көбөйтөт экенбиз. x квадрат минус a квадрат деген бөлчөккө көбөйтөт экенбиз. Анда биринчи бөлчөктүн өзүн жазам. x плюс a бөлүмүндө x минус a деп көбөйтөм. Экинчи бөлчөктүн бөлүмү 1. Bir катары эсептейбиз, бир жазылбайт. Ошондон бир жок, биз азыр бөлчөктү керек үчүн жаздык. Алымында x квадрат минус a квадраты бөлүмүндө 1 экен. Анда бөлчөктү бөлчөккө көбөйтүү касиети боюнча биринчи бөлчөктүн алымын экинчи бөлчөктүн алымына көбөйтөбүз. Экинчи бөлчөктүн алымын дагы 2 кашага ажыратып алабыз. Кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча 2 туйтманын көбөйтүүсүн ажыратабыз. x минус a, x плюс a болот. Бөлүмүндө болсо x минус a болчу. Алымында да бөлүмүндө да x минус a болгондуктан x минус a'лар кыскарып кетет дагы. Ошондо x плюс a көбөйтүлгөн x плюс a калат. Бул экөөнүн көбөйтүүнүсү x плюс a'нын квадратын берет. Эми санды кантип даражага көтөрөбүз? Эгерде бөлчөк берилсе, аны даражага көтөрүш үчүн алымын да ошол даражага, бөлүмүн да ошол даражага көтөрөт экенбиз. Анда эсепти карайлы. Алымында 2a бөлүмүндө 3v болгон санды квадратка көтөрөт экенбиз. Квадратка көтөрүш үчүн мен могу жөнөкөй жөн алдым. Квадратка көтөрүү деген өзүнө өзүн көбөйтүү деген да болот. Ошондуктан мен могу башка жол менен чыгарып көрдүм бул жерде. 2a бөлүнгөн 3v көбөйтүлгөн 2a бөлүнгөн 3v деп алдым. Себеби өзүнө өзүн көбөйтүү деген сөз, квадрат деген сөз. Анда 2a'ны 2a'га көбөйтсөңөр 4a квадрат бөлүмүндө 9v квадрат. Кийинки эсепте кубка көтөрөт экен. Алымында туймтма 2a квадрат, бөлүмүндө v 4 экен. Кубка көтөрөт экенбиз. Анда 2a квадратты алымын кубка көтөрөбүз, бөлүмүн да кубка көтөрөбүз. Бирок көбөйтүүчүлөрдү кубка көтөргөндө силер билесиңер, ар бир көбөйтүүчү ошол даражага көтөрүлөт. 2ни кубка көтөрөбүз жана a квадратты дагы кубка көтөрөбүз. Андан кийин даражаны даражага көтөрүү боюнча даражаны даражага көтөргөндө даража көрсөткүчтөр көбөйтүлөт. Ошондуктан бөлүмү 4 3кө көбөйтсөк 12 болот. Ал эми алымында болсо квадратты кубка көтөрсөк, көбөйтсөк, башка айтканда 2-3кө көбөйтсөк 6 болот. Ал эми 2-ни 3 жолу көбөйтсөңөр
2ni 3 жолу көбөйтсөңөр 8 болот. Демек жообу 8 А 6 даражасы, Б 12 болот.